Ар бир чоң квадрат бир бүтүнгө барабар. Квадраттын оюлгон бөлүгүн жөнөкөй жана ондук бөлчөк түрүндө көрсөт. Бул жерде эки квадрат берилген. Анын биринчиси толук боелгон. Демек, анда биз бул бөлүгүн бир бүтүн деп алабыз. Ал эми экинчи квадрат болсо, ал бир канча бөлүккө бөлүнгөн эсептеп алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 бирдей бөлүккө бөлүнгөн жана анын эки бөлүгү боелгон. Анда биз аны 10дон 2 деп көрсөтөбүз. Демек, бул жердеги сан 1 бүтүн 10дон 2ге барабар. Биз аны аралаш бөлчөк же болбосо жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтүп алдык. А эгерде аны ондук бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсок, анда анын бүтүнү 1, ал эми бөлчөк бөлүгүндө ондук үлүштү көрсөтөбүз. Себеби бул бүтүн 10 бирдей бөлүккө бөлүнүп жатат. Демек, бөлчөк бөлүгүнө ондук үлүштү жазабыз, ал 2ге барабар. 1 бүтүн 10дон 2. Жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөттүк, ондук бөлчөк түрүндө көрсөттүк. Дагы бир мисал аткарып көрөлү. Анда кийинки мисал: ар бир чоң квадрат бир бүтүнгө барабар. Квадраттын боелгон бөлүгүн жөнөкөй жана ондук бөлчөк түрүндө көрсөт. Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча ондук жана жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып көр. Андан кийин биргеликте аткарабыз. Анда эмесе кеттик. Бул жерде көрүп турганыбыздай эки квадрат боелгон. Демек, биз аны эки бүтүн деп алабыз. 2ге барабар. Ал эми үчүнчү квадраттын бир канча эле бөлүгү боелгон. Бул квадрат 101дей бөлүккө бөлүнгөн. Анда эсептеп алабыз. Бул жер 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74. Демек, бул жерде 74 бөлүк бар. Алар 101дей бөлүккө бөлүнгөн жана 74 бөлүгү боелгон. Демек, бул квадраттын боелгон бөлүгүн жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсок, 2 бүтүн жана бул жердеги квадрат 100 бөлүккө бөлүнгөн, анын 74 бөлүгү боелгон. Демек, 100дөн 74кө барабар. Бул жерде жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтүп алдык. Анда ондук бөлчөк түрүндө дагы көрсөтөбүз. 2 бүтүнүбүз. Ал эми бөлчөк бөлүгүнө биз 74 жүздүк үлүштү жазабыз. Себеби ал 100дөн 74 бөлүгүн түзүп жатат. Демек, 2 бүтүн 100дөн 74кө барабар. Же болбосо аны разряддык түрдө карай турган болсок, бул жер 1 ондук үлүш, 2 ондук үлүш, 3 ондук үлүш, 4 ондук үлүш, 5 ондук үлүш, 6 ондук үлүш, 7 ондук үлүш жана бул жерде 4 дагы ашып калып атат. Ал 100дүк үлүшкө барабар. Себеби 100дөн 1 бөлүктү түзөт ар бири. Ал эми бул жерде 100дүк үлүштүн 10 бөлүгү биригип 1 ондук үлүштү түзүп жатат. Аны биз ондук үлүш катары 7 ондук үлүш, 4 жүздүк үлүш деп жазып алдык. 2 бүтүн 100дөн 74.